Бири-бирине белги менен ымдап сүйлөгөндөр сурда котормочулар. Биргүл айым Кара Суудагы Дөөлөй балдар жатакана мектебинде 5 жылдан бери тарбиячы. Балдарды оңой түшүнүү үчүн ымдап сүйлөшүүгө үйрөндү. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар көп да. Бизден канча жылына канча бала бүтүп кетип атат. Алардын кийинки келечеги үчүн бизге окшогон адамдар сөзсүз керек. Бул окуу жай өтө керек. Бул бир ай менен чектелбестен көбүрөөк болуп окутуш керек. Көп нерсени үйрөнүп, балдарга ошо көп нерсени билишибиз керек. Угуу сүйлөө мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар менен иштеген дагы 16 айдис акысыз окутулду. 4 жумада 80 саат билим алды. Жалал-Абад, Баткен, Ош облусунан келип, укуктук багытта ымдап түшүндүрүү сырын өздөштүрдү. Азыркы учурда сурдопереводчиктер аябай керек, анткени кулак укпаган адам любой жакка барат, сотко барат, соцфонд, пенсионный фонд, элементарно кичинекей баласын садикке киргизеби, же аяктан эмне болсо сүйлөй албайт да. Сурдопереводчик ошол моментте кулак уккан адамдардын үйүнө болот, сүйлөп атканда ага сүйлөп атса кулак уккан адамдардын кулагы болот. Обязательно сөзсүз керек. Аялуу катмар үчүн сапаттуу адистерди даярдоо жогорку окуу жайларда да киргизүү зарыл. Анткени аялуу адамдардын укуктарын коргоо, социалдык абалын жакшыртуудан мамлекеттик органдарга өнүн жеткирүүнү жеңилдетет. Негизинен бул курсту уюштуруунун максаты эмнеде болду? Биринчиден ушул сот мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга юридикалык кеңештерди берүү жагынан жардам берүү, аларга мындай сот иштеринде, соттук процесстерде, ошондой кызматтарда, иш муктаждыктарда ушул сурдопереводчиктердин кызматын алуу, аларга жардам берүү ушундай максатта уюштурулду. Айтсак, ымдап түшүндүрүү боюнча окуу Ошто биринчи жолу өкмөттүн демилгеси буунун колдоосу менен уюштурулду. Азырынча өлкө аймагында аялуу катмарга 60 сурдо котормочу жардам көрсөтүүдө. Алдыда алардын саны да сапаты да арттырылат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нургазы Залалдин уулу, ЛТР, Ош шаары.